Кабыргаларын саналып калганын көрүп боорум ооруду. Мени баккан жалгыз уулум адилетсиз соттордон улам абакта ачкачылык жарыялап, оозун тиккен абалда отурат деп 67 жаштагы Аязым Турсункулова медиага кайрылды. Баласы 15 күндөн бери ачкачылык жарыялап, арыктап кеткенин айтат. Уулу адам урдоого шектелип кармалганын билдирип, бирок тергөөдө да сотто да калыс каралбады деп нааразы болууда. Жалгыз балам, балдарым турбай сурап келип алган балам, ичим ачышат, ичим ооруйт, эмесин көрүп, акыбалын көрүп, биз башынан сотталмасын деп келатабыз. Алмаштырганга негиз жок деп туруп четке какты да, сот өзү угуп турган болсо, ага да Кудай бар. Анын да жалгыз баласы бар экен, ага да Кудай бар. Аязым Турсункулованын айтымында уулунун мурдагы келинчеги достору менен эс алып отуруп, бир баланын башын жарып койгон. Жараат алган бала уулуна телефон чалып, намысына тийген сөздөрдү айткандан кийин келишпестик жаралганын билдирди. Эртеси башка үйдө жолугуп, уулу дароо кетип калганын, ал баланын жанында калган 2 бала акча талап кылган дейт. Милиция кармаган учурда аталган балдар күнөөнү уулуна оодарып койгонун айтууда. Бирок сот ага карабай, сөзүн да укпастан басынтты деп жатат. Сотко ошо жанагы эле мен айтып кеткен, бир эле ой мурун кыскартылган экен, мурун ушинтип хулиганлык жасаган экен деп эле ошо бир эле сөздү кармап туруп алды. Ошол эле сөздү кармап туруп алды. Башында эле негедир бизди эмеси сүйбөдү да, отургузуп сүйлөтө койбой, мен сүйлөп алайынчы десе, отуруңуз деп кагып, негизи укугун тебеледи. Бул сот бир жактуу карады. Аталган жаран 17 февралдан бери ачкачылык жарыялап, оозун тигип алганын жазаткаруу боюнча мамлекеттик кызматы ырастап, ден соолугу туруктуу экенин билдирди. Сотту алмаштырганга чейин ачкачылык уланаарын билдирип, өз өмүрүнө да кол салаарын айтып жатканын кошумчалашты. Сотко эле против болуп эле мен ишимди карабасын бул деп требовать этип атпай, болбосо өзүм кол салам депчи. Ошон үчүн бул кыз көзөмөлдө туруп атат, мелдиктерден тышкары мындай атайын жана ыкчам бөлүмдүн кызматкерлери дагы ошол кайтарышка туура келип атат. Кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун Оштогу жетекчиси абакта сотторго нааразы болгон 2 жаран ачкачылык жарыялаганын айтып, бири токтотту дейт. Алардан кабар алганын билдирип, бири оозун тигип алып, улантып жатканын, 2 марттан 3 мартка караган түнү да өз өмүрүнө кол салганга аракет кылганын билдирди. Ошол жерде кармалып отурган балдар менен сүйлөшүп, 2 жаран мененчи Хаматов улан дагы бирөөсү башка. Бирөөсү действительно оозун тигип алган болчу, дагы бирөөсү голодовка, сухой голодовка айтат. Бирөөсү азыр айтып атат, кечээ дагы киргенбиз да, бул боюнча кирсек, бирөөсү токтотту голодовканы, Хаматов дагы деле кармап атат экен. Ошондо медиктер менен сүйлөштүк, мекеменин медиктери менен. Алардын салмагы боюнча сурасак, 8 килограмм арыктаганын билдирди. Аталган жаран менен акыйкатчынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн милдетин аткаруучу Талантбек Турганбаев да жолуккан. Анын маалыматында 39 жаштагы оозун тигип алып, ачкачылык жарыялап жаткан жаран буга чейин да өмүрүнө кол салганын, 2 жолу ачкачылык жарыялаганын билдирди. Түшүндүрүү, сүйлөшүү иштери жүрүп жатканын айтып, анын талабы боюнча сотту алмаштырып берүүсүн сурап, Ош шаардык сотунун төрагасына кат жолдошкон. 3-жолу 17 февраль күнү кайрадан 3-жолу ачкачылык кармап отурат. Азыркы жарыялаган ачкачылыгы акциясы. Азыркы карап аткан сот, Ош шаардык сотунун судьясы Эсенгулова Салтанат Арстанбековна дегенге 3 жолу дейт, биз соттон баш тартуу жөнүндө өтүнүч келтирдик. Ошо өтүнүчтү карабай атат, канааттандырууш калтырып атат. Мен ошого нааразылык иретинде ачкачылык жарыяладым деп кечээ бизге билдирди. Сотко барбаганын да ошону менен түшүндүрүп атат. Биз бул боюнча Ош шаардык сотунун төрагасына кароосуна ошол кат жөнөттүк. Ал эми шаардык соттон аталган жаранга карата 17 жыл эркинен ажыратуу боюнча чечим чыкканын билдирип, эгер соттун чечими менен макул болбосо, облустук сотко арызданса болоорун айтышты. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.